Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, беришен кайрымдуу инсандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму өзүбүздүн кезектеги кайрымдуулук ишибизге келгенбиз. Бизге Кара Суу районунун тургуну эжекебиз Эшиева Замира Жапаровна деген эжекебиз азыркы бүгүнкү абалда оор төшөктө двухсторонний онкологический заболевание экен, опухоль головного мозга деп диагноз коюшуптур. Частный клиникадан биз врачтар менен да байланышып көрдүк. Бүгүн эжебиздикин только операция жолу менен гана дарылоо мүмкүн деп атышыптыр. Химиотерапия менен дарыланганга мүмкүн эмес экен. Эжебиздин буйрса тез аранын ичинде операция кылыш керек экен. Ошон үчүн биз кайрымдуу беришен инсандардан жардам күтөбүз. Ушул эжекебиз дагы жалгыз бой эне, өзүнүн ата энеси, бир туугандары эч кимиси жок, болгону өзүнүн ишенер 3 гана кызы бар. Ошого бардык Кыргызстандагы, Москвада иштеп жүргөн мигрант, кайрымдуу беришен инсандардан биз жардам сурайбыз. Кайдыгер болбоңуздар, ушул эжекебиз дагы ушул балдарынын бактысына аман эсен эртерээк жакшы болуп кетишине сиздер дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар. Садака тозок отунан сактайт, буйруса ооруну дагы берүүчү Аллах, шифасын да берүүчү Аллах. Бул эжекебизге биз Алладан шифа тилеп кетебиз. Бирок биз ушул кайрымдуу беришен инсандар менен муктаждардын ортосунда татыктуу көпүрө болуп берели деп келип отурабыз. Ошол видеонун түбүндө ушул эжекебиздин өзүнүн Сбербанк картасын жана байланыш телефон номерин калтырабыз. Эгер каалоочулар болсо байланышып ушул эже менен эжекебиз бүгүнкү күндө азыр Королёв шаарында өзү ушул эмеде бир бөлмөлүү общежитияда турат экен. Шартын биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Чынында эмеге муктаж экен, кайрымдуулукка. Ошого бардык кайдыгер эмес инсандардан, боорукер, айкөлүү инсандардан жардам сурайбыз. Assalamu alaikum, musulman bir tуугандарым, эли журтум, беришен калкым, силердин муктаждыгыңарга, кайрымдуулугуңарга муктаж болуп калдым. Кичине ушинтип ооруп калдым. Мага срочно операция дейт. 10 күн, 15 күндө сен жок, даже 10 күндө успеть кылбай каласың дейт. Бирок күн өтүп эле атат. Мынтип гормоналдый жазып берген, гормоналдыйды саар 8 доза алам, кеч 8 кубик алам, ушу кармап турат. Көп асаң болбойт мунун дагы деген. Качан ошо акчаны топтоп кылып барса менен операция дейт. Двухсторонний онкологический деп диагноз коюшту. 4 күн, 5 күн ичинде срочный операция дейт. Ошонго шашып калдым. Сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Кайдыгер карабакыла балдарым үчүн. Өзүм жалгыз бой энемин. Ассаламу алейкум, мекендештер. Айрыкча кайрымдуу кыргыз калкым. Ушул убакыттын тардыгына байланыштуу ушул эжебизге колдон келген жардамыбызды аябайлы. Алла Таала чебер зат, Алла Таала өзү шифасын берсин. Болушунча ушул каналга катталып коюңуздар. Ушул видеонун асты жагында ушул эжебиздин өзүнүн картасы болот. Ошол картага колдон келишинче салымыңыздарды кошуңуздар. Баарыңыздар эле кошосуздар деген ишеничтебиз. Урматтуу бир туугандар, дагы бир айта кетчү нерсе, биз ошол Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму өзүбүздүн командабыз менен жана кайдыгер эмес инсандардын жардамы менен биз кичине акча каражатын топтоп келгенбиз. Бул акча каражаты чынында жардам бербейт. Биз аз болсо дагы ушул эжекебизге кичине болсо да жардам кайдыгер карабай келдик, ушул акча каражатын берип коелу деп. Анан дагы ушул эжекебиз чынында эле ушул жердеги бир частный клиникага чынында барып көрүнгөн. Врачы Шевцов Вячеславович деген доктор экен, онколог. Ошол 15 март күнү эжекебиз барып, каттоодо туруп, ошол
частный клиника бул заключенияны кылып бериптир. Чынында эжекебизге бүгүнкү күндө операция кылуу керек экен. Операциясыз эч кандай башка химиотерапиялар жардам бербейт экен. Ошон үчүн дагы бир Алланын ыраазычылыгы үчүн кайдыгер эмес инсандардан, боорукер инсандардан, берешен инсандардан жардам сурайбыз. Келиңиздер, кайдыгер болбоңуздар. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5-6 күндүк өмүрдө ушул эжекебизге жардам колун сунуңуздар. Азыр туугандар, эжебизге дагы 150 000 рубль акча керек экен, чогултушубуз керек экен. Азыр бизде азыраак 17 000 эле. Ошондой болсо дагы бүгүн 21 март туугандар, 2-3 күндүн ичинде чогултуп жардам колун сунганга жетишип калалы туугандар. Соо иштин сөзсүз жол болот. Баарыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун. Берген кайрымдуулугуңуздардын собу өзүңүздөргө берекеси менен кайта берсин. Эжебизге Аллах шифа берсин. Алып коюңуз эже. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Буюрса биз эже буну менен токтоп калбайбыз эже. Дагы буюрса азыр биз башка YouTube каналдарга, бүт соц тармактарга таркатканбыз. Биз ойлойбуз, албетте кайдыгер эмес кайрымдуу инсандар бар. Кыргыздын учу кур эмес, сөзсүз түрдө сизге жардам берип, жардам болуп, Кудайым колдоп, сиз да ушул операция болуп, жакшы болуп кетесиз, балдарыңыздын бактысына деген ниеттебиз. Рахмат, Алла разы болсун бардыгыңардан. Учубуз куру эмес экен. Кудай деген куруп калбайт экен. Рахмат, пул топтолуп атат. Бергендер үчүн рахмат, Алла разы болсун. Эки дүйнө кем болбогула, эч кимди башыга мынтип ооруп түшпөсүн.